Assalamu alaikum Kırgız elim. Kutmandu keç. Assalamu alaikum tuğanlar. Sizler men Bekeyif Emil Malikovich bugünkü temabız Hadrava menen Taşiyif jönündө bolmokчу tuğanlar. Бұл эки акмак камалыш керек туğanlar. Себеби кечеги Баткен окуясындагы 35 жараныбыз набут болду. Ошол эки акмактын айынан ошол 35 adamımız şehit olup gitti. Uktap atkан жеринде. Бул деген кылмыш болуп эсептелет тугандары. Баягы орустар айткандай действие, биз действие деп коет. Баягы өз милдетин аткара албай, Ташиев өз милдетин аткара албай. Ушул нерсеге жол берди деген ушул статья бар тугандар. Баягы орустар айтканда Биздейсиё деген нерсе бар да тугандар. Ушул согушту ачып атат Тажикстан тугандар. Анан булар карап отурат. Олар ок атып атат, биздин жарандарыбыз набут болот, өлүп атат. Алар жок, биз кечиримдүү болушубуз керек дейт. Бул эмне деген акмакчылык? Курманжандаткы өз мезгилинде баласын ошо орустар менен согушуп баласын ажалыңа тике кара деп сүйлөгөн, баласын коюп берген, согушпасын деп кыргыз эл, баласын садага чапкан. А бул Ташиев өзүн сактайм деп 35 жаранды. Бул 34 жаран экен официалдуу түрдө. Неофициальный түрдө тугандар одон көп болушу мүмкүн, өлүмчү. Булар азыркы мыйзамсыз бийлик жашырып атат көп нерсеничи тугандар. Көп нерсени жашырып атат тугандар. Аябай көп нерсени жашырып атат. Кантип ошол жерде сенин үй бүлөңө, мындай айтканда, сенин чегараң басып, оружие менен кирип, мындай айтканда баскынчылык келип, элиңи түнү менен өлтүрүп кетип атса, булар биз кечиримдүү бололу деп өзүн кармап. Бул кечирим болбойт, кечирим тугандар. Кандай кечирим болот? Бул деген агрессия, Тажикстандын агрессиясы тугандар, мындай айткандачы. Тажикстан республикасы, Кыргыз республикасына агрессия кылып, ок атып, жарандарын өлтүрүп, керек болсо мал жандарын алып кетип, кашык иштекеченен калтырбай алып чыгып кетиптир тугандар. Көп нерселерин алып чыгып кеткен. Керек болсо жаш балдардын кийимдерине чейин алып чыгып кетишкен. Бул деген өзүңүздөргө каракчылык деп коет буну тугандар. Бул согуш дебейт тугандар. Бул каракчылык. Бул намерение. Булар даярдангандай. Кечегинде интервьюсунда Ташиев айтып атпайбы? Биз билгенбиз дейт. Анан кийин кайта бир мүнөттөн кийин биз башка теманы айтып атат. Билбей калдык дегендей. Сен билсең ошентип балаң туулган күнүнө кетип каласың ошол күнү. Именно ошол күнү балаң туулганына кетесиңби? Бул дагы баласын туулган күнү частный самолет менен. Ал канча акча турат? Биздин чөнтөктөгү акчалар налогдордун акчасы менен учуп атат тугандар. А биз буларды мактап, жыргап отурабыз, буларды защита кылып. Булар элге кызмат кылыш керек. Биз буларга эмес, элге булар кызмат кылыш керек тугандар. Элге кызмат кылыш керек. Эми ошо 34 жарандын өлүмүнө ким жоопкер? Ким жоопкер туган? Садыр менен Ташиев эки адам, эки дос жоопкерчилик болот. Булар камалыш керек тугандар. Камалбаса тугандар, бул кан куйт тугандар. Бул кан жаман нерсе тугандар. Бул бийлик мындай болуп калды тугандар. Кара жолтой кан бийлиги болуп калды тугандар. Себеби бул бийлик келди, бир чатак чыгат ушундай кара жолтой болуп калды да. Казино курам деп чыкты, бир карасаң коргошун унуп, ойлоп тапты. Ушундай бир ненормальный президент, мынчалык лох президент мен көрбөдүм эле. Мен тааныбайт элем бул президентти, бирок айтайын тугандар, бул өтө коркунучтуу. Эми элестетип көргөн күнөөсүз жок адамдар өлүп кетти, а? Күнөөсүз жок. Ал военный дагы эмес тугандар, өлгөн жарандардын көбүчү кичинекей балдар, кичинекей кыздар. Түн уктап атып эле, уктап аткан үйүнүн үстүнө вертолеттор менен, керек болсо гранатомет менен атып салган тугандар. Ошого жол берген ГКМБнын төрагасы Ташиев жооп бериш керек. Башы менен жооп бериш керек тугандар. Ага аз келгенсип, керек болсо Садыр Жапаров дагы жооп бериш керек. Себеби бул
Кыргыз Республиканын гаранты катары бул жооп бериш керек. Себеби ошол жерде 34 адам өлүп атса, биз кечиримдүү бололу, провокация калтырбайлы, анан элдер чыгып айтып атса, силер провокаторсуңар деп чыгып атат. Бул провокация эмес, бул болгон нерсе. Чындык нерсени айтып атабыз. Эмне үчүн ошол элдерибизди коргоп кала албадык деген суроо бар. Эмне үчүн? Не себеп болду? Ошону суроону бердиңиздерби тууган? Ошолор сактап калсак боло эле. Ошодон көрү ошол 34 жарандын ордуна ушул акмактар жанын берип өздөрү кетсе болмок туугандар. Ошо генерал лейтенант деген званияны алып, беркиси бизде генералдар көбөйүп кетпеди, ошолор барбайбы ошол жерге? Не болду акырында? Акырында карапайым эл, эң акырында карапайым эл жаракат алып, набыт болушту. Ошолордун жаткан жерлери жайлуу болсун туугандар. Ошолор шейит кетти туугандар. Ушу үйүндө таң атпай туруп, ошол түнү менен Тажикстан Республикасы бомбит этип туруп алды туугандар. Ошого жооп бербеген мына силердин мыйзамсыз коргошууну казино пруш, мындай айтканда, кумарпозуңар. Ошого жол берди. Бул деген чоң кылмышкер. Буга жооп берген күн келип калды уже туугандар. Мен сиздерге айтайын, жооп бериш керек туугандар. Биз бу менен кечиримдүү болбойбуз. Кечирим болбойт. 34 жараныбыз өлүп кетти. Кечирим болбойт туугандар. Кудай кааласа, ар бир ошол кылган кылмышына мына чыныгы кылмышкерлер жооп берет. Мына чыныгы кылмышкер бул Садыр Жапаров, ГКМбнын төрагасы Ташиев. Мына эки адам мыйзам чегинде, Кыргыз Республиканын мыйзам чегинде жооп бериш керек туугандар. Мындай айтканда пожизненно кете турган суроктор булар туугандар. Себеби өз элин коргой албаган акмактар, деңгээли төмөн дөперастар ошонча адамды мындай айтканда садага чыга беришти. Өзүнү защита кылам деп садага чыга беришти туугандар. Кызматына кыянат кетирди мына ГКМнын төрагасы, кызматына кетирди мынабычы. Садыр Жапаров гарант катары бул да кыянат кетирди. Буларга мындай айтканда туугандар, пожизненно 25 жылдан бир экөөнө 50 жыл бар туугандар. Мына Кудай кааласа, биз мына мыйзам чегинде талап кылабыз. Ушу Садыр Жапаров, Ташиевтер сот алдында, сот залында отурганын көргөндө биз ошо 34 жараныбыздын арбактары ыраазы болот туугандар, ошондой гана. Себеби ушулар мүмкүнчүлүк берип, Тажикстан Республикасы биздин жарандарыбызды сактай албай, атайын кылгансып калдык. Мерде бул жерде да бир сыр бар туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Мындай болбош керек. Кайсы мамлекеттин глава командующ, мындай айтканда, глава командующ өз элин жерине атака кылып, вооруженный нападение деп коет. Ошентип отурса, карап отурган бул деген, мен айтам, локтугу. Ошо бийликтин локтугу, Садыр Жапаровдун локтугу, Берки тил жугуштун локтугу. Мен ошондой эле сезип калдым. Мен 8 ай мурун айткам, туугандар, бул эки достун деңгели айыл өкмөттүкүнө да жетпейт туугандар. Мына көрдүңүздөр, тил жулам деп жүрдү, тил жулам деп туугандар, тил жулам деп. Ана тажиктердин тилин жулуп көрбөйбү эми? Не болду? Тажиктердин жанына унчукпай, керек болсо мына үйлөр, баягы үйлөрдү өрттөй жүрүштү го, 100гө жакын үйлөр. Ошолорду компенсация албайбыз дейт. Неге международный сотко беришпейт? Себеби көттөрү бок туугандар, аркалары булганып калган булардын. Буларга компромат бар. Ошон үчүн унчукпай булар мандем кылып, Тажикстан Республикасы мандем кылып, өз жарандарын садага чабып, 34 жараныбыз. Ана туугандар, мына жерде мандем кетип атат. Ошо өзүңүзгө ошо суроолорду берип көрүңүздөрчү. Эмне себептен биздин жарандар өзүнүн коргогонго укугу жок калды? Не себептен? Ошону коргой турган бизде мамлекет бар. Бизди ошо мамлекет коргойт деп, биз ошо мамлекеттин жарандары катары биз талап кылышыбыз керек. Ошол гарант, мындай айтканда, жооп бериш керек мыйзам чегинде. Жооп берип, ошондо гана Тажикстан Республикасын биз международный сотко беришибиз керек туугандар. Себеби
Бул жерде агрессия болду, бу жерде нападение болду. Бул Тажикстан Республикасы бизге каршы согуш ачты деген нерсе туугандар. А биз кечиримдүү бололу деген бул туура эмес туугандар. Ким ошол кечиримдүү бололу дегендер ошол 34 жараныбызды тирилте алабы? Жок. Бул жашоону Кудай берген, Кудай алат туугандар. Башка адамга эч ким укук берген жок. Биздин жарандарыбызды башка мамлекеттердин солдаттарын өлтүрүп кетсин деген эч ким укук берген эмес. Бизде деген кыргыз элибизде айтканда, мындай айтканда баягы лохтук кылды да, мындай айтканда лохтук кылып койду. Действительно лохтук кылып койду. Мен сиздерге айтып кетейин. Мен билбейм, мында хуже президенттерди иш жерден көрбөдүм эле. Өзүм мурда эле билет элем бул лапух экенинчи. Анан мындай болуп кетишин мен сезбедим да. Мындай болуп кеткенде биз ушул 8 ай мурун эле элди айтып, ушул жакшы президент тандаганда аракет кылмак экенбиз. Туугандар, мен сиздерге рахмат, эфириме кирип лайк, репостторду басып бергениңиздерге туугандар. Ушул ар бир жараныбызга жетсин тууган. Чындык гана жетет. Чындык жеңет туугандар. Бизди алдаган, биз ишенбейбиз бул аферисттерге, мошенниктерге туугандар. Ишенбегиле туугандар. Биздин армиябыз күчтүү болчу Тажикстандан туугандар. Мен сиздерге айтайын. Биздин армия күчтүү болчу. Биз ответ берсек болот болчу, жооп берсек болот болчу. Бирок турмушка байланыштуу 34 жараныбызды садага чабып берип, мына президент мыйзамсыз болду, ошо менен бүттү. Анан еще перемирие деп коет. Уят кыргыз элин дүйнө жүзүн уят кылдың. Мана сатан урпактары деп, мына биз мактанып жүрдүк эле. Биздин тарыхыбыз бар деп, мына каганатыбыз болгон деп мактанып элге азыр не дейли азыр? Иштек азыр бир жерге чыксаң эле, мына тажиктерге жеңилип калдыңар го дейт. Азырчы тажиктерге 34 жараныңарды өлтүртүп коюп карап отурасыңар го дейт. Ана ошентсе намыз деген туугандар, намыз деген жаман нерсе экен туугандар. Анан троллор туугандар, бүгүн мен карасам Адахан Кимсанбаевди каралап чыгыштыр. Бул 2-3 күндөн бери ошондой болуп атат туугандар. Бул каралап чыкканы туугандар, бул троллордун себеби Садыр Жапаровдун реңти көтөрүлүп туруп азыр прямо жерге түштү туугандар. 0 болду туугандар. Ошон үчүн рейтинги түшкөн үчүн азыр троллор чыга баштады. Бул троллор bir 200-300 окшогон аккаунт ачкан, фейк аккаунттарды ачып, азыр чыга башташты булар туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Адахан Кимсанбаевдин бийликтен кеткендигине 13 жыл, 12 жыл болуп туугандар. Бул бийликте мындай айтканда жумушсуз, 12 жылдан бери жумушсуздук менен жүрөт. Кайсы бийлик келбесин Адахан Кимсанбаевди жамандайт. Кайсы бийлик келбесин Адахан Кимсанбаевдин аты атылат. Сатпаган жерди сатты дейт. Ошончо сатты десе, ошо Атамбаев, ошол эле Жээнбеков, азыркы мыйзамсыз президентиңер иш козгоп, мыйзам чегинде жоопко тартпай, ошончо жөн эле сөз кыла бербей туугандар. Жөн эле сөз көтөрүп эле болбогон нерсени айтып атып эле өздөрүнчө эле ошо Адахан Кимсанбаевдин аброюн көтөрүп салып атасыңар туугандар. Адахан Кимсанбаевич, мен билишимче туугандар, деңгели боюнча мындай айтканда мировой аренада өзүнүн авторитети бар. Азыр мисалы Адахан Кимсанбаевич президент болуп турганда, ушу 34 жараныбыз мүмкүн өлбөй калаттыр эле туугандар. Мынау деңгели төмөн билимсиздердин айынан, мына эки достун айынан. Мына 34 жараныбыз набыт болду. Канча деген 100дөн ашык жарандарыбыз больницада жатат туугандар. Буларга ким жооп берет? Мына бул нерсе жооп бере турган адам бир гана адам. Бул гарант Кыргызский Республика. Гарант Кыргызский Республика ким? Бул мыйзамсыз Садыр Жапаров болот туугандар. Мына мыйзам чегинде буга импичмент жарыялап туугандар. Мыйзамсыз болсо деле импичмент жарыялаш керек туугандар. Импичмент жарыялап, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартып, ошондой гана ошо биздин кыргыз жарандары ошо менен макул болуп, ошо пожизненно кеткенден кийин анан токтойт туугандар. Ага чейин биз ошо 34 жараныбыз өлгөндүгүн биз кечире албайбыз туугандар. Кечиргенге болбойт. Кечиргенге такыр болбойт туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин.
Ben geçirmeyim misалы. Men ошо бүгүндөн баштап эмес, кечеден баштап ошо 3 күн болуп калды. Ушу Садыр Жапаровго импичмент жарыяладым мен өзүмдүн атыма. Биринчи мына мен ошо эстафетаны мен башка жарандарыбызга берем туугандар. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмин Маликович.